Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн Борбордук мечитте Кыргызстан Ислам университети жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан Куран жарыштын финалы өтүп жатат. Анда эмес ичине кирип көз жүгүртүп көрөлү. Азыр мечиттин ичинде Куран жарышы болуп атат. Ошо Куран жарышы болуп атканда, ошо Куран жарышка катышыш үчүн ошо Куран жаттаган баладан кандай шарттар талап кылыныш керек? Же бир пара жаттагандар катышабы, же эки пара жаттагандар катышабы? Ошол жөнүндө бир толугураак маалымат бересизби? Жалпы бул жакта ошол Кыргызстан Республикасы боюнча жалпы аймактардан биринчи тандоо турлары жүрүп өттү. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, жалпы эле областтарда. Азыр бул жакта финал бүгүн өтүп атат. 20-февраль күнү финал өтүп атат. Бул жакта толук 30 параны башынан аякка жаттаган балдар катышып атат. Жаттаган балдарга ошо кандай суроолор берилет? Мисалы Куран ортосунан баягынанбы же болбосо жанагы окуган жерден окуп бере турган болсо ошону уланып кетеби? Ошондой шарттар барбы өзүнүн? Куран жаттаганда бул жакта биз байкап тургандай 4 суроо берилип атат ар бир карекеге. Азыр биз байкап бул жакта отурдук. Ар бирине беттин башынан суроолор берилип атат. Бир устаз демек бир карекени сынап атат да. Мындайча айтканда жалпы жюрилер тобу бардыгына бирден суроо бербестен бир карекени сынап атат да. Жюрилердин арасында калыстар тобунун бир мүчөсү 4 суроо берип атат. Ошондо беттин башынан берип атат да. Кээ биркилери эле беттин аягынан берсе, жалпысынан мындайча айтканда өтө оор эмес, өтө деле жеңил эмес, оңой суроолор берилип атат. Орто суроолор. Биздин баамдаганыбыз боюнча суроолор оңой. Карекелерибиздин арасынан кыйын, жакшы окуган, тажвид менен окуган, аябай күчтүү карекелерибиз бар экен. Негизи эле Кыргызстанда Кудайга шүгүр карекелердин деңгээли бир топ өсүптүр, аябай жакшы экен. Алла разы болсун устаз. Азыр мечиттин ичинде Куран жарышы өтүп атат. Ошо Куран жарыштын максаты эмне? Талаптары кандай? Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Негизи бул Куран жарышы эле эмес. Кыргызстан Ислам университети жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен 2008-жылдан бери китеп окуу конкурсу жарыялап келет. Сыйлуу белектерди татуулап келебиз. Ошол элибиз китепке болсо экен, элибиз өнүксө экен, элибиз өссө экен. Баягы Куран Керимде дагы эң биринчи түшкөн аят оку деп келген. Ушулардын баары бизде мусулман элине илимдүү, билимдүү болууга үндү. Ошондуктан биз бул китеп окуу конкурсунун негизги максаты ушу элибизге, жерибизге илимдүү, билимдүү жаштар тарбияласак, элибизди китепкөйлүккө үндөсөк, элибизди жаштарыбыздын келечеги жаркын болсо, келечек жаштарыбыздын дүйнөсү жарык болсо деген максатта ушундай жарыштарды уюштуруп келебиз. Быйыл өзгөчө китеп конкурсунун бир өзгөчө 1-2-3 өзгөчөлүгү бар. Биринчи өзгөчөлүгү бул илимий китептер жалаң диний окуу жайдын студенттерине, мугалимдерине, анан кийин имамдарга арналган илимий китептерден. Ошону менен биргеликте Куран Керимден дагы 30 параны толук жаттаган карылар үчүн конкурс жарыялаганбыз. Бүгүн ушул Куран Керимден толук жаттагандардын финалдык беттеши болуп отурат. Дагы бир жумадан кийин 27, тагыраак айтканда 27-февралда башка бир 3 китептен быйылкы билимдүү үйрөнүү жаргаттуу китеп фиқ, усул хадис деген китептерден дагы сынак болуп өтөт. Ошону менен биргеликте былтыры дагы окуган муун жаркын келечек аттуу китеп конкурс жарыяланып, бирок пандемияга байланыштуу өтпөй калган болчу, быйыл ушул экөө бирге өтөт. Эртең менен саат 10-да былтыркы мусулмандын адеби фиқ ас-сират окуган муун жаркын келечек аттуу конкурс. Анан кийин түштөн кийин билимдүүгө, дүйнө жагара аттуу имамдарга, билимдүүлөргө сынак болот. Кудай буйрса 13 март күнү Борбор калабызда сыйлык тапшыруу азем болот.
Дагы бир өзгөчөлүгү бул конкурста жылда мындай белектерди умура, ажы, анан акчалай сыйлык берип жүрсөк, быйылкы жылдыкы бир өзгөчөлөнүп Борбор калабыздан бир бөлмөтүү батир сунуштатабыз. Ушулардын баары ушул элибиз китеп окуса экен, элибиз өссө экен, элибиз өнүксө экен деген чакырыгыбыз. Негизги максатыбыз ушул. Рахмат устаз. Assalamu alaikum. Кандайсың жаш? Атың ким? Абдулмажид. Абдулмажид. Сен кетчи. Assalamu alaikum. Убайдулла. Медреседе окуйсуңарбы? Ичине кирип чыктыңарбы Куран жарышка? Куран жарышы кандай болот? Абдулмажид айтып койчу сен. Кандай болот? Жакшы өттү. Жакшы өтүп атат, э? Сен канча пара жаттагансың? Бир пара. Бир пара, э? Канчадасың? 14. Машалла, 14-төгү бала бир пара жаттап коюптур, машалла. Сенчи? Мен 12 жаштамын. Мхм. Мен эле бир пара жаттым 12 жашта. Машалла. Анан ушундай Куран жарышка катышып турган оюңар, максатыңар барбы силердин? Сеникичи? Эми качан жаттап бүтөйүн десеңер, 30 пара толукту. Толук. Мен 5 айдан жаттым. 30 параны толук 5 айда, э? Машалла. Сенчи? Мен бир 2 жыл иште жаттап. Бүтөсүң, э? Сен күнүнө канча бет жаттайсың бир Куран жаттаганда? Күнүгө ошо бир беттен алып, бир беттен алам. Бир бет жаттап, мана такрор кылып тапшырасыңар. Сенчи күнүнө канча бет жаттайсың? Бир 2 бет. 2 бет, э? Машалла, 2 бет. Такрор менен 2 бети болот, э? Машалла. Эми ошондо силерди Кудай буйрса келечекте 1-2 жылдан кийин Куран жарыштары көрүп калабыздар, туурабы? Маша, Аллах Таала силерден разы болгон болсун. Assalamu alaikum. Кандай жакшыбы? Ичине кирип чыктың, э? Куран жарышы. Куран жарышы кандай өтүп атат? Ошол боюнча маалымат берип койчу. Куран жарыш жакшы болуп атат. Жакшы болуп атабы? Жакшы. Кандай таасир алдың? Таасир алганда баягы жүрөктөр эс алып, Куран жаттага келип биз дагы ошондой катышсак конкурска деп нерселер болду. Кыскасы Куран жаттаганга максат койдуң. Өзүң Куран окуган билесиңби? Ооба, Куран окуган билебиз. Машалла. Куран ар бир тамгада канча сооп берилет? 10 сооп берилет. Машалла. Аллах Таала жеңилган болсун, Аллах Таала максатыңарга жеткирген болсун, э? Алла разы болсун. Assalamu alaikum. Ва алейкум. Жаңа көрдүк, мештен чыктың. Куран жарышынан чыгып атасың, э? Ооба, Куран жарыштан чыктым. Куран жарышта кандай таасир алдың? Ошо каарлардын үнү кандай экен? Ошол жөнүндө бир аз маалымат бере аласыңбы? Каарлардын үнү аябай кооз экен. Жүрөктөр жибип калды. Неме экен? Куранды угуп, жүрөктөр эс алып калды. Мисалы, таасир жакшылауына окшойт, э? Таасир жакшы болду. Максат барбы Куран жаттаганга, 30 параны толук жаттаганга? Ооба, максатым бар, толук бүткөнгө. Рахмат, э? Алла разы болсун.